Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanil middin. Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat. Allah Taalam bardığınızın atqargan soob amalдарыңызды kabul kılsın. İnşallah şam namazında kabul kılsın. Biz fiqh kitabын okup жатабыз. Fiqh деген бұл ислам hukuk tanuu. Бұл жерде biz намаз окуганды, орозо маселесин, ажылык жана башка бардык ислам укугуна тиешелүү темалар окутулат да бул илимдечи. Биз буга чейин немени бүткөнбүз? Китабы тахара, тазалык неме китебинчи, тазалык бөлүмүн. Кантип тазаланабыз, кантип дарат алабыз, кантип гусул жана башка таяммум. Андан кийин китабы салат, намаз китебин окуп жатканбыз. Namaz bölüгүнөн biz 5 маал намаз убактыларын окуганбыз өткөнкү сабактарда. Андан кайсыл учурларда намаз окуга макрух болот, азан. Андан кийин бүгүнкү тема бул бабу шурути салат, намаз окуунун шарттары. Бизде баягы биздин немеде айтканда намаздын 12 парзы бар го. Сырткы, анан ички, ошону окуйбуз да. Бунусу азыр биринчиси намаздын тышкы 6 парзы. Бардыгыңыздар билгендей эле, намаздын сырткы парздары биринчиси намаз окуй турган кишинин денеси таза болуш керек. Түшүнүктүбү? Денеси таза болуш керек дегенде бизде нажасат эки түрлүү болот. Najasa hukmiya, anan najasa haqiqiya. Баягы najasаттын өкүмүндө деп айтылат. Мисалы даратсыздык. Бир кишинин дараты жок болуп калса, же гусулу жок болуп калса, бул не? Кыйырындай өтмө мааниде najasat деген намаз, бейнамаздык да, намаз окуган болбойт деген мааниде. Демек биринчисинде дараты болуш керек. Эгер жунуп болуп калмаса, гусул алган болуш керек. Анан экинчиси бул чыныгы najasat, бул эгер мисалы денесине же кийимине бир najasat жугуп калган болсо, мисалы кан, ириң жана башка najasаттар жугуп калган болсо, ошону тазалаш керек болот. Демек, биринчи парз бул экен, намаз окуй турган кишинин денесинин таза болуусу. Денесинин таза болуусу. Экинчиси кийиминин таза болуусу. Денесине да жукпаш керек, ошондой эле кийимине дагы najasat жукпаш керек. Кийимине, окуган жай намазына, мисалы, окуган килемге жана башка ненин үстүндө окуса, ошол дагы таза болуш керек. Үчүнчүсү, окуган жери дагы таза болуш керек. Окуп аткан жеричи. Баягы кээ бир адамдар мисалы жай намаз салгандачы, эме кылышат экен да. Баягы сажда кыла турган эле жерди салып коет экен дагы, а бутуна жай намаз салбайт. Кээ бир учурда мисалы 2 киши окуп калса, 3 киши окуса, жай намаз жетпей калган учурда жай намазды мындай узундан эмес, туурасынан коюп туруп 2 киши анда ал болбой калат да. Себеби эгер анын окуган жери najasat болсо, анда буту najasatта туруп калат да. Көп адамдар ушуга маани бербей жатабыз. Кээде болуп калат да, ушундай учурлар. Карасаң, пешенесине эле эме жай намаз салып койгон болот да. Ошондуктан баягы окуй турган жери бардыгы таза болуш керек. Төртүнчүсү, авратын жабыш керек. Акылбы? Авратын жабыш керек. Анан 5-чи парыз бул кыбланы карап окуш керек. 6-чысы ниет кылыш керек. Ушул 6 парыз намазга чейинки. Эгер ушулардын бирөөсү жок болуп калса, анда анын намазы дурус болбой калат да. Эми кененирээк токтоло турган болсок, аврат маселесиндечи, эркектин авраты киндиктин астынан тизенин астына чейин. Демек, киндик аврат болуп эсептелинет. Акылбы? Эркек киши киндигин көрсөтпөш керек, ошондой эле тизесин дагы көрсөтпөш керек. Бизде мисалы тилекке каршы кээ бир эркектер ушуга көп маани бербей жатышат да. Кээ биркилер карасаңар, мисалы кыска шортикти кийип алган, тизеси көрүнөт, киндиги көрүнөт, бул адепсиздик болот.
макулбу? Ошого маани берели. Анан авырат маселесинде мен ошого бир аз кененирээк токтолуп өтөйүн. Авырат маселесиндечи, авырат бул эркектердин арасында дагы авырат бар да. Ошол авырат бул эркектердин арасында деле ошондой. Мисалы сен эркектер менен чогуу болгондо деле авыратыңды жаап жүрүшүң керек. Киндигиңди көрсөтпөй, мисалы тизеңди жаап дегендейчи. Ошол бизде эмнегедир мына биздин коомчулукта мындай кенен тарабай жатат да. Жада калса кээ бир намаз окугандар деле билбейм, кээ бир маани бербегендей да ошогачы. Мисалы кийим алмаштырганда, бир жерге жуунганга барганда, мисалы көлгө түшкөнгө жана башка. Ошондой жерлерде дагы биз авыратыбызды жабышыбыз керек да. Анан бизде ушинтип авыратын жаап кийине турган болсо, кээ биркилер уят көрүшөт да. Бул аябай неме экен, шылдыңдашып, бул аябай уялчак бала экен, мисалы уялчак жигит экен деп. А бул шариаттын немесин тургузуп атпайбы? Биз башкалар мисалы дин тутунса, динге бекем болсо, ошого колдоо көрсөтүшүбүз керек да, кайрадан аны шылдыңдабайчы. Ошондой эле мисалы мына кийим алмаштырып жатканда авыратыбызды жабышыбыз керек. Үйдө деле кийингенде ошондо биз балдарыбызга эме кылабыз да. Кичинесинен үйрөтөбүз балдарыбыздычы, авырат жапканды. Анан баняга барганда, анан базарга барганда дагы. Мына ушул базарда иштегендерге айтып кетет элек, эме кылышса депчи. Кийим саткандар айрыкча, шым жана башка эме кылгандар, ошол атайын бир эме жер даярдап коюш керек да, мисалы. Пардаларды коюп, кээ бир немеге барып кийим шым сатып алайын десең, мен эме кылып турам дейт да, мында күзгүнү коюп койду, ушу күзгү тосуп тура сен дейт. Же болбосо коробка, 2 коробканы алып келип, монтип тосуп турам деп, анда толук жабылыш керек. Биз ушуга маани берели, макулбу? Авырат маселесинечи. Анан авыратка тиешелүү дагы бир маселе, бул баягы баняга киргендечи. Тилекке каршы бизде дагы азыркыга чейин баягыдай общий баня бар экен да. Эме кылып, ал жерде эмне кийимсиз жылаңа түшүш керек экен да. Бул билбейм, бул көп мамлекеттерде жоюлган, бизде дагы эле бар экен да. Бизде мисалы көп мамлекеттерде ал жок болуп кеткен да, илгертен элечи. Ошого да маани беришибиз керек, Анан биз ошондой эле башкалардын авыратын жапканга шарт түзүшүбүз керек. Кээ бир дааратканаларга барасыңар, эшиги жок да. Ой, илгери ошондой дааратканалар салынып, дагы эле ошого эшик койбойт эч кимчи. Мисалы кандай өтө мындай орой көрүнүш да. Ага эшик коюшубуз керек. Эшик коет экен десең, кээ биркилер 1 метр эшик койгон да. Ошондой эшиктер бар. Эмне экономия кылат мисалы да. Мындай мисалы турсаң башың көрүнөт да. Мисалы жарым денең көрүнөт. Туура эмес да, ошолорчу, макулбу? Ал мисалы 1 метрлик дааратканада турсаң жаның дагы көрүнүп калат мисалы. Ушундай бир күлкүмүш эмелер, бирок чындык да. Ошонун баарын биз эске алышыбыз керек. Мына жасап жаткандар мисалы да, мына араңыздарда балким эмелер болот, баягы усталарчы. Ошондо эске алайлы, буюрса. Анан дагы бир маселе авырат маселесинде. Биз мисалы мына киндиктин асты авырат дедик да, киндик дагы авыратка кирет. Ошондо азыр кээ бир бизде адамдар, байкелер, инилер мисалы, эркектер эмне кылышат? Кыска футболкаларды кийишет да, кыска кийимдердичи, көйнөктөрдү кыска. Ал сажда кылганда арты көрүнүп калып атат да, беличи. Ошого маани берели. Ал эгер арты көрүнүп кала турган болсо, бели, анда анын намазы кабыл болот деген бир коркунучтуу маселе бар да бул жердечи. Кабыл болбой калышы деле мүмкүн анын намазы. Ал жөн эле намаз окуп жүргөн болот да. Ошого биз маани берели, узунураак кийип бир аз. Же болбосо эгер эмеси кыска болсо, футболкасы, көйнөгү, анда майканы узунураак сатып алып, майканы эме кылса, ошондо майка бир аз денесин тосуп калат да. Анан бул эркектин немеси болду, авраты. Аял кишинин авраты, мусулман аял кишинин авраты бул эмне? Бардык денеси аврат болот. Бир гана жүзү, эки колу
алакандар немеге чейин билерик билек ушул билек менен билерикти адаштырып да. Билеги не чейин, анан немеси буту, эки буту, эки колу, эки буту, жүзү, ушулар авратка кирбейт. Калган бардык денеси, чачы, моюну мисалда бардыгы аврат. Ошондуктан биз буга да маани берели. Анан ошондой эле мисалы намаз окуган эркек кишилер үйдөгү мисалы аялдарына, эже карандаштарына, туугандарына, аял затыначы түшүндүрүп айтып, аларды деле жолукка чакырыш керек да. Бул биздин милдетибиз, мойнубуздагычы. Биз буга кыямат күндө жооп беребиз. Биз кандай мисалы өзүбүз гана дин тутунбастан башкаларды дагы өз туугандарыбызды да чакырышыбыз керек жана ошого деле жооп беребиз, аны деле билишибиз керек да. Алла Таала Кур'анда айтат: "Аудушнажим, я юхаллазина аману ку анфусакум ахликум наро." О иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон куткаргыла деген да. Ошондой эле Пайгамбар хадисте айтат: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан ра'iyyatihi." Бардыгыңар кайтаруучусуңар жана ошол силерге берилген аманатка жооп бересиңер деген да. Ошол аманатты биз сезели. Демек, аял кишинин авраты бардык денеси бир гана жүзү, эки колу, эки буту кирбейт. Анан бул жерде дагы бир маселе бар, талаш маселечи. Маалымат катары айтып коеюн. Аял кишинин буту авратпы, аврат эмеспи дегенде үч пикир бар биздин Ханафи мазхабтачы. Аврат эмес дегендер бар. Мына ошого амал кылынат азыр. Бизде фатва бергенде Ханафи мазхабында аял кишинин буту аврат эмес деп айтылат. Анан аврат дегендер дагы бар. Ошондой эле үчүнчү пикир бул намазда лейсе би авра, намазда аврат эмес, бирок намаздын сыртында аврат деген пикир бар, үч пикир. Маалымат катары айтып койдум да, себеби кээ бир маселе учурларда ушул маселе бир аз козголуп калат да. Анан бул жерде автор айтат, аял киши мисалы бутун кызылаштыктан өйдө, мисалы кыр сөөгүн көрсөтүп калса, мисалы кыр сөөгүттүн 4/1 дейт. Же курсагынын 4/1, санынын 4/1, чачынын мисалда, чачы деле аврат да. Ошондо 4/1. Кыскасы ошол баягы аврат деген дене мүчөлөр бар го, ошонун 4/1 эгер көрүнүп кала турган болсо, анда ал намазды бузат. Намаз кабыл болбой калат деген сөз да. Ошондуктан баягы эркектер деле этият болуш керек. Баягы кыска көйнөк кийгендерчи. Ал эми мисалы бирөө нажасат болуп калды. Кийими же денеси нажасат болду дагы, аны тазалаганга шарты болбой калды. Ал не кылат? Анда ошол нажасат болсо деле ошо менен окуй берет. Бул кайсыл учурда, мисалы үйдө эмес, сапарда болуп калды, мисалда шарт болбоду. Мисалы кээ бир учурда суу бар, ичейин дейт, бирок аны менен жууп койсо ичкенге суу калбай калат. Ошондой учурларда аргасыздан не кылат? Ошол нажасат болсо деле ошол нажасат менен эме кыла берет, намаз окуй берет дагы, бирок кайрадан кайта окуп бербейт. Анан fa in salla ariyan wa rubu' thawbihi tahir lam yajuz. Анан мисалы бирөөнүн кийими бар, бирок нажасат жугуп калган. Кийими бар, нажасат жугуп калган. Ал киши кийимин чечип салып намаз окуса, анда болбойт. Ал бул жерде эки вариант бар. Же кийимсиз окуйт, же ошол нажасат менен окуйт. Анда эмне болот? Нажасат менен окуй берет да. Ал кийим, баягы кийим кийген берки жалаңачка караганда жакшыраак, жогору турат да бир аз. Анан мисалы бирөө таптакыр кийим таппай калды. Кудай сактасын, ошондой учурларда, мисалы жашоодо ар кандай учурлар болот да. Ошондой кийимсиз калган учурда эмне кылат? Ал эң жакшысы отуруп окуганы жакшы. Кийим жок болгон учурда отуруп окуганы жакшы, отуруп же болбосо ошол
башы менен ийкеп окуганы жакшы. Ал эми кийими жок болуп туруп деле туруп окуса анын намазы дурус. Бирок сунушталбайт да. Кийинки маселе кыбла маселеси. Кыбла маселесинде бизде кыбла маселесинде ошол кыбланы карап окусаң эле жетиштүү да. Мисалы бул жак азыр кыбла да, ошол жакты карап окудуң болду. Анан Кабанын дал өзүнө окуу талап кылынбайт. Айнөл Каба деп коет бизде китепте, фикх китептеринде. Кабанын дал өзүнө окуу талап кылынбайт. Негизгиси мисалы сен биякта бул жакты карабашың керек, бияктан нар жакты карабашың керек да. Ошол тараптан кичине мындай жылып кетсе эч нерсе болбойт. Мисалы 5-10 градус оңго солго жылса, эми билип туруп эмес, эми кокус кийин билинип калды да. Эч нерсе болбойт да. Бул дегени мисалы кээ бир учурларда мечиттерде, намазканаларда ушул кичине бир 5 градус, 10 градус үчүн жамаатта эки пикир пайда болуп калат да. Жарымы жок, кичине 5 градус солго кыл десе, жок дегенеси оңго кыл деп, ошодон эки кайчы пикир чыгып калат. Биз бул ошондой учурларда мындай маселени ырбатпашыбыз керек да. Эми эки тараптан кичине бир немеге барып, кечиримдүүлүккө барып бир жеңил чечип коюш керек да. Акылбы? Себеби мисалы азыр мынау мечит канча эни бир билбейм 100 метрби мисалы, эгер 100 метр болуп турган болсо, бул жактан окуп атканда деле булардын бардыгы Кабага тийбейт да, мисалы түз окуганда. Кабанын эни бир 10-12 метр да. 10-12 метр болгондо мына ушул эле жер неме болуп калышы мүмкүн, мисалы. Бул деле 10 метрден көбүрөөк мисалы. Кыска эле да. Ошондуктан баягы Кабанын дал өзүнө окуу деген талап кылынбайт. Бул дагы эмне бизге шариятыбыздын берген жеңилдиги да. Суроо жок, эгер суроо болсо берсеңиздер болот, темага байланыштуучу. Башка допу десе, намаз окуганда обязательно кийиш керек баш кийип, же кибеде окуса болобу? Шарт эмес. Шарт эмес ал. Жок болсо окуй берсе болот. Ооба, окуй берет. Анан допум жок эле деп намазды да таштап койбош керек да. Кээ бир адамдар намаз окуйсуң десе, допум жок экен дейт да. Допу жок болсо намазды окуй беребиз. Бизде эми ушул Орто Азияда допуга өтө маани берилген илгертен эле. Анан бул жерде автор айтат, "Кыблату хайфил истикбал жихат кудратихи" дейт. Анан мисалы бирөө кыбланы билет, бирок кыбла тарапка окуйн десе, кандайдыр бир коркунучтар бар да. Мисалы, ошондой коркунуч болгон учурда ошол шартына жараша окуй берет. Акылбы? Кыблага карабайт, коркунучтун айынан. Анан эгерде кыбла кайсыл тарапта экенин билбесе, эмне кылыш керек? Сураш керек. Бул өтө маанилүү да. Кээ бир адамдар мисалы сурабай эле намаз окуй бериши мүмкүн да. Мынтип болжолдоп туруп эле жөн эле мынтип эле. Андай болбойт, сураш керек. Анан эгерде мисалы кыбла кайсыл тарапта экенин билген жок, анан сурайын десе, сурай турган адамы жок болуп калды. Анан окуп алды, бирок ката болуп калды да. Анда эмне болот? Анын намазы дурус. Себеби ал өзү аракет кылды, бирок өзү билбейт, сурайын десе адам жок. Анда валам юид ин ахта дейт. Тахарра, бирок валам юид ин ахта адашса деле не кайра окубайт бай намазынчы. Бирок эгер намаз учурунда кыбланын каякта экенин билип кала турган болсо, мисалы бирөө намаз окуп атат, окуп атканда башка бирөө келип айтты дейли, мисалы. Кыбла бул тарапта деди. Анда ал ошол учурда эле ошо кыбла жакты карап намазын уланта берет да. Ошол бойдон эле, ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баягы Мединада жүргөндө немени караган да, Акса мечитин караган. Кийин Кудус шаары, Акса мечитин. Кийин анан баягы эме келгенде, аят түшкөндө фавалу жухакум шатрл масjidil харам эмеге харам мечитине карап окугула дегенде, жүзүңөрдү бургула дегенде анан ошол заматта бурган да, намаз учурунда элечи. Масjidil кыблатейн деп аталат го, эки кыбла
мечити деп. Анан эгерде бирөө мисалы кыбланы издеген жок да, жөн эле келип окуду, изденген эле жок, сураганда өзү деле аракет кылган жок, айтат ва ин шара'a била tahаррин лам яжуз ва ин асаба дейт. Туура окуган болсо деле анын намазы дурус эмес дейт. Мисалы келди дагы эле мүнтү эле баштап кетти да, кыбланы изденген деле жок. Ал кыбла тарапка деле окуса анын намазы дурус эмес дейт. Эмне үчүн? Себеби ал кыбланы эме изденген жок да. Бул өтө маанилүү. Бул ушул немеге биз маани берели. Кыбла маселесине чанан изденүү, изденбөө деген дагы өтө маанилүү. Анан ниет маселесиндечи, ниет маселесинде эң негизгиси жүрөк. Жүрөгүбүз менен ниет кылабыз. Мисалы мен шам намазы окуганга ниет кыласың, куптанды окуганга ниет кыласың, жүрөк менен ниет кыласың да. Анан вал qasdu ma'a lafzihi afdal, анан эгер тил менен айтса бул жакшыраак дейт. Бул жерде бир маселе жаралат. Бирөө мисалы жүрөгү менен шамга келди, шам болду да, шамга келди дагы, бирок ниет кылып атканда куптанды ниет кылып койду. Ар кандай болот да, мисалы кээде унутуп каласың, бир нерсе менен телефон чукулап отур, анан Аллаху акбар десе, анан ниет кылдым куптан намазын окумакка деп, Аллаху акбар. Бул не болду? Бул шамга ниет кылган болот да. Жүрөк эске алынат да, макулбу? Жүрөк эске алынат. Эгер тили менен адашып кете турган болсочу. ويكفي للنافل والتراويح وسائر السنن نية مطلق الصلاة дейт. Эми бизде буга чейин бардыгыбыз бар, ниет кылып окуйбуз сүннөт деле. Бирок бул жерде автор айтат, нафил намаздарды окуганда, тарави намаздар, баягы 12 рекет бар го, намаздан алдын, намаздан кийинки окула турган сүннөт намаздар, сунан раватиб. Ушуларда деле баягыдай мисалы пешин намазынын 4 рекет сүннөтү деп айтуу талап кылынбайт дейт да. Сөзсүз мисалда. Бул дегени мисалы бирөө жөн эле мындай айтпай эле жөн намаз окуп койгон болсо, мисалы сүннөттү ниет кылды, бирок баягыдай пешин намазынын 4 рекети деп айткан жок да. Айтпаса деле мунун намазы дурус. Түшүнүктүбү? Анан муну кайрадан намазыңды кайталап оку деп не талап коюлбайт. Ал эми парыз намаздарда сөзсүз ниет кылыш керек. Кайсы намазды окуп жатат? Мисалы багымдатпы, багымдат деп ниет кылыш керек. Пешин болсо пешин деп ниет кылыш керек, сөзсүз. Жөн эле бир мындай эле бир парыз намаз дебеш керек да. Бирок ла ният адад ракаати, анан канча рекет деп айтуу бул талап кылынбайт. Фарз эмес дейт да. Мисалы багымдат намазын окумакка ниет кылдым. Болду. Ошол жетиштүү дейт. Бирок баягыдай рекеттерин айтса, бизде ошондо үйрөтүшөт, рекет айт деп. Бирок бирөө айтпай калса, анын намазы дурус деген сөз да. Түшүнүктүбү? Биз ушинтип детальный окуп алсак, кийин эмне болот? Баягы маселе жаралганда бизде жооп даяр болот да. Анан бирөө мисалы артында окугандар, алар эмне кылат? Ошол намазды ниет кылыш керек. Мисалы шам намазга келди, шам намазды ниет кылат. Ошондой эле бирөөдүн артында окуйм дегенди дагы ниет кылыш керек. Өзү эмес, мисалы. Мисалы ошого айтылат го, баягыда уюдум ушул имамга депчи, ошол имамдын артында окуп атам деп, ошол эки эме бар. Артында окугандарчы. Бул эме тема ушу менен бүттү. Бул эме темасы болду. Намаздын 6 парызы. Намазга чейинки 6 парыз. Сырткы парыздары. Темага байланыштуу суроо барбы? Ниет кылып атканда комат айтып атпайбы? Ошол убакта айтса болобу же комат айткандан кийин? Айырмасы жок. Алдын ала ниет кылса деле боло берет. Ооба. Алдын ала ниет кылса деле берет.
Суроо жок башка. Ниетти намазды баштагандан кийин унутуп калып, намазды баштагандан кийин айтып салыңызчы. Ниет кылбай эле намаз баштап койдубу? Үйдө жалгыз окуп атканда унутуп калып, Ошол. баштаганда эстеп кетти. Ооба, баштаганда эстеп кетти да. Ошону айтып атпайбы? Эгерде парыз болсо, анда сөзсүз намазды бузуп, ал кайрадан ниет кылыш керек. Парыз намаздачы. Ал эми сүннөт болсо, нафил намаз, тарауих жана башка, анда сөзсүз баягы айтуу талап кылынбайт. Түшүнүктүбү? Бирок ниет немеде мындай намаз баштап алып туруп фарз деп баштагандан кийин бул фарз болуш керек да. Анан парызды сүннөткө которуп, сүннөттү парзга которуп анда жараксыз болуп калат. Ниет алмашпаш керек да. Сен мисалы сүннөт ниет кылдыңбы, сүннөт окушуң керек да. Парызбы? Парыз. Анан так сүннөт окуп, сүннөткө ниет кылган, ушуну парыз эле кылып коеюн. Анан шашылып атат. Жок, анда болбойт. Бир болуш керек мындай. Экиленген болбойт ниеттечи. Түшүнүктүбү? Ошону эске алышыбыз керек иншалла. Каза намаздарды кайсы бир убакытта койбосо болот эле? Мындан мурун. Каза намаздарын өткөнкү сабакта окудук. Каза намаздарын 3 учурда намаз окуган болбойт деп өткөндө окудук го. Күн чыгып жатканда, чак түштө, анан күн батып жатканда. Андан кийин эме деп окудук, асырдан кийин болот. Бул жерде эме да, мисалы чак түштө ал бир болгон бир 15-20 эле мүнөт. Андан кийин уже пешин келет, андан кийин окуй бересиз. Ошол учурларда гана окубашыңыз керек болуп калат да. Күн чыгып жатканда. Башка учурда окуй бересиз, ооба. Анан азан айтасыз, анан камат айтып окуйсуз. Ооба. Анан каза намазды мисалы кээ биркилер жазып алат экен, календар кылып. Сиз кандай кылып атасыз азыр практикада? Азандан кийин окуп атам. Жок, баягы бир күндө канча каза намаз окуйсуз? Ар бир намазга бирден кошосузбу? Ооба. Кээ биркилер бирден ашык кошушат экен да. Эми ал оор келип калат да. Ар бир намазга мисалы 3төн, 4төн, 5тен кошкондо кыйналып калат да. Андан көрө бизде устаздар ар бир намазга бирден кошсоң жетиштүү деп баягы колдон келишинчечи иншалла. Тема түшүнүктүү эле болдубу? Так, дененин таза болуусу, кийимдин таза болуусу, окуган жердин таза болуусу, авратты жабуу, анан кыбла, анан ниет. Анан кыбла маселесиндечи ол Насаат медианын программасы бар го. Ошодо мен азыр деле карадым. Бир канча бир 3 градус, 2-3 градус, 3-4 градус бир аз эме экен да. Кирип көрсөңүздөр да болот. Мондай немеси бар. Мен скриншот кылып алдым да. Киргенде мо жашаган жериңде карта менен көрсөтүп берет да, турган жериңдичи. Анан мындай жакындатсаңыздар, кичине мондай сызык өзү муну менен чогуу болуш керек да. Кичине эме бар да, 2-3 градус. Анан мен таң калдым, мен ушундай чоң мечит кантип эле түз эме болуп калсын деп. Анан муну мен Кабага алып бардым. Кабага алып барсам, ага деле ушундай берип атат да. Демек маселе бул немеде? Ушул программада да. Ошондуктан ушул себеп эмнеге муну айтып атам? Мен бул Насаат медианы жамандаган эмес, себеби биз бардыгыбыз колдонобуз да. Анан муну колдонобуз дагы ушунун айынан мечиттерде маселе жаралып калып атат да, кыбла маселесиндечи. Кээ бир адамдар намазда мен байкайм да, карасаңыздар, мындай кыйшык турат да. 2-3 градус мынтип кыйшайып алган да. Биз түз турабыз, мына түз мындай кыйшык. Ал кереги жок антип кыйшайган, ал кишинин себеби намаздын кабыл болуусу, болбоосу, дурустугу бул имамга байланыштуу да. Имамдын намазы бузулса, бардыгыбыз намазы бузулат. Мунуку туура болсо, биз бардыгы туура да. Себеби ката кетиргендечи, мисалы имамдын катасы, анан нар жакта ката, артындагылардын катасы кечиримдүү да. Кээ бир катаны кетирсе, артындагылар ал эске алынбайт.
негизгиси имам туура окуш керек деп айтылат да. Андан кийин буюрса кенен окуйбуз. Ошондуктан баягы ушул айттым го, бир 4-5 градус, 10-15 бир 5-10 градус үчүн баягыдай маселени ырбатып, жамааттын ортосунда мындай эме кылып маселе жаратпайлы да иншалла. Негизгиси ошол кыбла тарапка окуш керек болду. Менимче ушу менен сабакты эме кылсак болот, эгер